Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ток булагы. Ток булагынын электр кыймылдаткыч күчү толук чынжыр үчүн Омдун закону деп аталат. Сабактын жүрүшүндө балдар, ток булагынын түрлөрү менен кеңири таанышасыңар. Электр тогун пайда кылуучу бөтөн күчтөр, электр кыймылдаткыч күчү эмне экенин билесиңер жана толук чынжыр үчүн Омдун законунун физикалык маңызын түшүнөсүңөр. Ошондой эле сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөр. Булар ток булагы, гальваникалык элементтер, фотоэффект кубулушу, электр генераторлору, Жоуль-Ленц закону жана электр кыймылдаткыч күчү. Эми балдар, деги эле ток булагы дегенибиз эмне? Биз билгендей, ток булагынын түрү абдан көп. Алардын бардыгында оң жана терс заряддарды ажыратуу боюнча жумуш аткарылат. Ажыратылган бөлүкчөлөр ток булагынын уюлдарында кыскычтар менен өткөргүчтөрдү бириктирүүчү жерге топтолушат. Ар кандай ток булагында оң жана терс деп аталган эки уюлу болот. Эгерде бул эки уюлду өткөргүч менен бириктире турган болсок, анда уюлдар арасында жана аларды туташтырган өткөргүчтө электр талаасы пайда болот дагы. Бул талаанын таасири астында өткөргүчтөгү эркин заряддалган бөлүкчөлөр, башкача айтканда электрондор кыймылга келип, өткөргүчтө же болбосо чынжырда электр тогу пайда болот. Ток булактарында негизи заряддалган бөлүкчөлөрдү ажыратуу боюнча аткарылган жумуштун натыйжасында механикалык, химиялык, ички энергия, электр энергиясына айланып түзүлүшү мүмкүн. Эми мына ушул ток булактарынын түрлөрүнө кайрылалычы. Мисалы, булар фотоэлемент, термоэлемент, электромеханикалык генератор, гальваникалык элемент, аккумулятор. Ал эми ушул ток булактарындагы заряддарды бөлүү ыкмасы кандай экен? Демек, фотоэлементтерде жарыктын таасири астында заряддар бөлүнүп жүрөт. Термоэлементтерде каңдалган жерди ысытуу менен, башкача айтканда, эки башка өткөргүчтү туташтырып, ошол экөөнүн ширетилген жерин ысыта баштасак, анда бул өткөргүчтөрдө электр тогу пайда болот. Ошондой эле кийинкиси электромеханикалык генератордо механикалык жумуш аткаруу жолу менен, гальваникалык элементте химиялык реакциянын жардамында, ошондой эле аккумуляторлордо дагы химиялык реакциянын жардамында болот. Албетте, фотоэлементтер азыркы кезде абдан кеңири таралган, кеңири колдонушка ээ болуп аткан күн батареяларында кеңири колдонулат. Ал эми термоэлементтер температураны өлчөөдө, термо кабылдагычтарда кеңири колдонушка ээ. Электромеханикалык генераторлор албетте гидроэлектр станцияларында, атомдук электр станцияларда, шамал генераторлорунда мына ушул биз жогоруда айткан электромеханикалык генератордагы электр тогу иштелип чыгат. Гальваникалык элементтер колчурак. Азыркы кезде ар бирибиздин негизги каражаттарыбыз болуп калган уюлдук телефон, радиолордо кеңири колдонушка ээ. Аккумуляторлор албетте автомобилдерде, деги эле транспорт каражаттарында электр тогунун булагы катары кеңири колдонушка ээ экен. Мына эми ушул ар бир ток булагына дагы кеңири токтолуп кетели. Мисалга, ички энергиянын электр энергиясына айландыруу кандайча жүрөт? Эгерде эки өткөргүчтү, башкача айтканда, эки башка металлдан жасалган өткөргүчтү ширетип, ошол ширетилген жерин ысыта баштай турган болсок, анда бул эки өткөргүчтүн чегинде электр тогу, башкача айтканда, өткөргүч аркылуу электрондордун жылышуусу жүрөт дагы, ал жерде электр тогу пайда болот. Муну биз жогоруда айтып кеткендей, негизи эле ички энергиянын электр энергиясына айландыруу албетте жылуулук электр станцияларында да ишке ашат. Бирок бул жерде жылуулук электр станцияларында биринчи ички энергия механикалык энергияга айланып, андан кийин механикалык энергия кайрадан электр энергиясына айланат. Ал эми колдонуштары биз жогоруда айтып кеткендей, термоэлементтерде же термо кабылдагычтарда ушул температураны жөнгө салып туруучу ар кандай түзүлүштөрдө ушул ички энергияны электр энергиясына айландыруу ыкмасы
кеңири колдонушка ээ экен. Кийинкиси жарык энергиясын электр энергиясына айландыруу. Бул кубулуш фотоэффект деп аталган кубулушка негизделген. 9-класстын физика курсунан биз өткөнбүз, фотоэффект деген эмне экендигин. Башкача айтканда, жарык толкундарынын таасиринде металлдардан электрондордун жулунуп чыгуу кубулушу. Башкача айтканда, жарык энергиясын алуу менен электрондор кошумча энергияга ээ болуп, ал өткөргүчтөн жулунуп чыгып, же болбосо өткөргүчтү кандайдыр бир чынжырга туюктай турган болсок, ошол чынжыр аркылуу электрондордун кыймылы байкалат дагы. Бул туюк чынжырда албетте электр тогу пайда болгонун көрөт экенбиз балдар. Фотоэлементтер албетте азыркы кезде биз жогоруда айтып кеткендей кеңири таралып аткан күн батареяларында кеңири колдонушка ээ. Азыркы заманда күн батареяларын колдонуу актуалдуулугу күндөн күнгө өсүүдө. Анткени бул электр энергиясын алуу булагы экологиялык жактан эң таза энергиянын булагы. Башкача айтканда, альтернативдүү энергиянын булагы катары кеңири колдонушка ээ болуп келет бардык өлкөлөрдө. Эми кийинки энергиянын булактары жөнүндө айтаардан мурун бир суроого жооп берели. Анткени ошол суроого байланышкан кийинки энергиянын булактары. Андан кийин сабагыбызды улантабыз. Анда эмесе суроого көңүлүңөр бурам. Төмөнкү ток булактарынын ичинен кайсынысы өзгөрмө ток булагына кирет? Биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В, төртүнчү Г. Демек биз мурунку сабактарда айтып кеттик элек. Демек ток булагы өзгөрмө ток булагы болуп, андан кийин турактуу ток булагы болуп бөлүнөт деп. Мына бул жерде көрүп турган сүрөттөрдөн кайсынысы өзгөрмө ток булагына кирет деп ойлойсуңар? Биринчиси демек аккумулятор, экинчиси электролиттик түзүлүш, электролиттеги башкача айтканда зарядтардын бөлүнүшү, андан кийинкиси электр генераторунун түзүлүшү жана кийинкиси батарейкалар. Мен оюмча бул жерде эле туура жоопту көрсөттүңөр болуш керек. Албетте туура жооп В. Башкача айтканда электр генераторлорунда балдар өзгөрмө ток булагы катарында кызмат кылат. Ал эми батарейкаларда, аккумуляторлордо жана электролиттеги зарядтардын бөлүнүшү албетте турактуу ток. Турактуу ток менен өзгөрмө токтун айырмасы кандай эле? Өзгөрмө ток дегенибиз бир кандайдыр бир убакыт аралыгында ал токтун багыты бир нече жолу өзгөрөт деп айтканбыз. Бизге келип аткан, биздин үйлөрдү жарык кылып турган электр тогунун булагы ушул өзгөрмө ток булагы болуп саналат. Мисалы, ушул ток булагын өзгөрмө ток булагында дагы бир мүнөздүү параметри бул анын жыштыгы деп айттык элек. Мисалы, бизге келип аткан үйүбүздү жарык кылып аткан электр тогунун жыштыгы 50 Гц. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул демек 1 секунда ичинде электр тогунун багыты 50 жолу өзгөрөт, карама каршы багытты көздөйт. Же болбосо жөнөкөй сөз менен айтканда 1 секунданын ичинде үйдө күйүп турган лампочка 50 жолу өчүп күйөт дегенди түшүндүрөт. Ал ушунчалык бат өчүп күйгөндүктөн биз анын өчүп күйүп аткандыгын байкабайт экенбиз балдар. Эми сабагыбызды андан ары уланталы. Кийинки энергияны электр энергиясына айландыруу ыкмасы албетте механикалык энергияны электр энергиясына айландыруу. Мына биз көргөн жөнөкөй электромагниттик индукция кубулушун чагылдырган тажрыйба. Катушканы амперметр менен туташтырып, туюк контурду түзүп, андан кийин турактуу магнитти ошо катушканын ичине киргизип, чыгарып, кыймылга келтире турган болсок, өткөргүчтө же болбосо туюк чынжырда электр тогу пайда болгонун байкайбыз. Мунун өзү механикалык кыймыл аткаруу менен, же болбосо механикалык энергиянын натыйжасында биз механикалык энергияны электр энергиясына айландырып жатабыз балдар. Азыркы кездеги гидроэлектростанцияларда, атомдук электростанцияларда, жылуулук электростанцияларда мынакей ушул механикалык энергияны электр энергиясына айландыруу болуп турат экен. Ошондой эле электрофордук машина дегенди баарыбыз билебиз, мектептеги физика лабораториясынан көргөнбүз көпчүлүгүбүз. Демек, электрофордук машинаны айландыруу менен мына эки темир шарчасында карама каршы белгидеги заряддардын топтолушуна күбө болгонбуз. Жана эгерде ал шарларды жакындата турган болсок, анда ал шардан учкун чыгып, топтолгон заряддар разряддалат. Мына бул электрофордук машинада дагы механикалык энергия электр энергиясына айланып түзүлөт. Андан кийинкиси бул
химиялык энергиянын электр энергиясына айландыруу. Химиялык энергияны электр энергиясына айландыруу азыркы кезде кеңири колдонушка ээ болгон батарейкаларда, аккумуляторларда кеңири түзүлүшкө ээ. Демек, ушул батарейкаларда жана аккумуляторларда эритмелердин ичинде эки электрод, катод жана анод деп аталган электрод салынат. Дагы катодубуз терс зарядталган электрод, ал эми анодубуз оң зарядталган электрод. Ошол эритменин ичиндеги оң зарядталган иондор катодду көздөй жылат дагы, ал эми терс зарядталган иондор анодду көздөй жылып, жыйынтыгында чынжыр аркылуу электр тогу жүрө баштайт экен балдар. Бул мына биз айтып кеткендей аккумуляторлордо жана батарейкаларда кеңири колдонушка ээ экен балдар. Ошондой эле дагы кызыктуу электр тогунун булактары жөнүндө дагы айта кетели. Бул кандай булактар? Биз күнүгө тамак ашыбызга колдонулуп жүргөн лимон, картөшкө, пияз дагы электр тогунун булагы катарында кызмат кыла алат экен. Анда эмесе төмөнкү тасманы карайлычы. Мында силер көрүп тургандай лимондун электр тогунун булагы катары пайдаланышын көрүп атабыз. Мына лимонго кадимки эле цинктен жасалган мык жана жез зымын туташтырып, аны чынжыр менен бириктирип, андан кийин гальванометрдин жардамы менен ал лимондо, башкача айтканда лимон менен туташтырган чынжырда электр тогунун пайда болгондугун көрүп атабыз. Мына кичинекей лампочкадагы 6 лимонду туташтырганда күйүп атат. Бул жерде 6 лимон, ар бир лимон болжол менен 1 вольтко жакын чыңалуудагы электр тогун берет. Демек, бул жерде химиялык, башкача айтканда, жогоруда биз айтып кеткендей, аккумуляторлордо жана батарейкалардагы химиялык энергияны электр энергиясына айландырууга окшогон эле, мына ушул лимондо дагы химиялык реакциянын натыйжасында эки электродду сайганда, мына мык жана жез зымын сайганда оң иондор, демек катодду көздөй жана мыкты көздөй. Терс иондор болсо анодду көздөй же болбосо жез зымын көздөй жылат дагы электр тогу пайда болуп атат. Буга окшогон үйдө колдонуп жүргөн алманы, картөшкөнү, пиязды дагы электр тогунун булагы катары колдонсок болот экен балдар. Бирок албетте буларда өтө эле кичинекей ток пайда болот. Ошондуктан буларды колдонуу эффективдүүлүктү бербейт балдар. Бирок ошондой болсо да, демек, бул кызыктуу маалыматты билип коюшуңар керек экен балдар. Эми сабагыбызды андан ары уланталы. Азыр болсо ушул электр чынжырында, башкача айтканда чынжырды туюктаганда, ошол туюк чынжырда электр тогун кармап туруучу күчтөр кайсы күчтөр? Мына ошол жөнүндө сөз кылалы. Бул күчтөр балдар биз билген кулондук күчтөр эмес экен. Анткени кулондук күчтөр тескерисинче бул күчтөргө тескери таасир этет экен. Мына силер карап көрсөңөр, чынжыр туюкталып турат, азырынча ток булагы жок деп элестетели. Демек, оң уюл жана терс уюл сырткы электр талаасынын таасири астында, башкача айтканда кулондук күчтүн таасири астында электр заряды чынжыр аркылуу оң уюлдан терс уюлду көздөй кыймылга келет. Бирок андан ары ал оң уюлду көздөй кетүүгө кулондук күч таасир этет. Эмне үчүн дегенде, демек, терс зарядталган электродко ал оң зарядталган ион тартылат дагы, ошондой эле оң зарядталган электрод ал оң зарядталган ионду түртөт. Ошондуктан оң зарядталган электродко жетүүсү кыйын болот. Бул демек, бул жерде кулондук күч, же болбосо электр талаасынын зарядка аракет эткен күчү аракет этет. Демек, ушул күчтү жеңип чыгуу үчүн балдар, ток булагында бөтөн күчтөр деп аталган күчтөрдүн жумушу аткарылат экен. Мына ушул бөтөн күчтөр электр зарядын кулондук күчтөргө каршы күч таасир этип, туюк чынжыр боюнча электр зарядын алып өтөт экен. Мына ушул электр зарядын туюк чынжыр боюнча жылдырууда аткарган жумуш бөтөн күчтөрдүн жумушу деп аталат балдар. Мына FB дегенибиз бөтөн күчтөр деп айтсак, бул бөтөн күчтөр ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы химиялык, биз жогоруда айтып кеткендей, электр тогунун булагына жараша магниттик болушу мүмкүн, же болбосо механикалык болушу мүмкүн. Ал эми
бул бөтөн күчтөрдүн аткарган жумушун А, Б деп коелу. Анда бөтөн күчтөрдүн аткарган жумушу электр зарядына түйүз пропорциялаш экен балдар. Ал эми пропорциялаштык белгисинен барабардык белгисине өтүш үчүн албетте коэффициент киргизебиз дегенбиз. Бул коэффициент электр кыймылдаткыч күчү деп аталып, демек ал бөтөн күчтөрдүн аткарган жумушунун электр зарядына болгон катышына барабар экен. Мунун бирдигин чыгарсак, эпсилон 1 джоуль бөлүнгөн 1 кулон барабар 1 вольт көбөйтүлгөн ампер көбөйтүлгөн секунда бөлүнгөн ампер көбөйтүлгөн секунда барабар 1 вольт. Биз билгендей чыңалуунун формуласын билебиз. У барабар А бөлүнгөн Q дегенбиз. Мына силер карап көрсөңөр, бу жерде электр кыймылдаткыч күчүнүн формуласы дагы чыңалуунун формуласына окшош экен. Жана ошондой эле электр кыймылдаткыч күчүнүн бирдиги дагы чыңалуунун бирдиги сыяктуу вольт менен аныкталат экен балдар. Мына ушул электр кыймылдаткыч күчү, башкача айтканда эпсилон тамгасы менен берилген чоңдук электр кыймылдаткыч күчү деп аталат экен. Демек, туюк контурда зарядты жылдыруу боюнча бөтөн күчтүн аткарган жумушунун зарядка болгон катышы электр кыймылдаткыч күчү деп аталат. Эми балдар, ушул туюк чынжырдагы ток күчүн жана чыңалуунун формуласын чыгарып көрөлү. Т убактысында туюк контур аркылуу өткөн электр заряды ток күчүнүн убакытка болгон көбөйтүндүсүнө барабар дегенбиз, мурунку сабактарда. Мында бөтөн күчтөрдүн аткарган жумушу эпсилон көбөйтүлгөн Qга барабар болсо, Q барабар I көбөйтүлгөн Т болсо, анда АБ барабар эпсилон көбөйтүлгөн I көбөйтүлгөн Т. Мында бөтөн күчтөрдүн аткарган жумушу турактуу ток учурунда бардык жумуш өткөргүчтү ысытууга кетет. Ал эми өткөргүчтү ысытуудагы, башкача айтканда, электр тогунун жылуулук бөлүп чыгаруу боюнча законун англиялык окумуштуу Джоуль Джеймс Прескотт жана орус окумуштуусу Ленц Эмили тапкандыктан бул закон Джоуль-Ленц закону деп аталат. Жана ал силер көрүп тургандай Q барабар I квадрат R плюс R көбөйтүлгөн Тга барабар. Мында R дегенибиз өткөргүчтүн сырткы каршылыгы, ал эми кичинекей R'ибиз ток булагынын ички каршылыгы. Мында демек бөтөн күчтөрдүн жумушу жылуулукка барабар болот экен. Анда ордуна кое турган болсок, эпсилон IT барабар I квадрат R кошулган кичинекей R көбөйтүлгөн Т. Мында барабардын эки жагын тең I Тга бөлүп жиберсек, анда алат экенбиз эпсилон барабар I кашанын ичинде R кошулган кичинекей R. Мында ток күчүн аныктай турган болсок, I барабар эпсилон бөлүнгөн R кошулган кичинекей R. Мына ушул закон балдар толук чынжыр үчүн Омдун закону деп аталат. Ушул закон боюнча эгерде R же болбосо сырткы каршылыгыбыз нөлгө барабар болсо, анда биз дагы бир формула, бул чукул туташтыруунун формуласын алабыз. Башкача айтканда, чукул туташтырууда ток күчү кескин жогорулайт дагы, формуласы I барабар эпсилон бөлүнгөн R деген формула берилет. Эгерде ток күчү кескин жогоруласа, анда ал жерде бөлүнүп чыккан жылуулук саны дагы кескин жогорулап, ошондуктан жанагы эки уюлу жабышып калган өткөргүчтөрүбүздүн сырты күйүп өрттөнүп кетип аткандыгы ошондон. Ал жерде кескин түрдө ток күчү чоңоет дагы, ток күчүнүн чоңоюшу менен Джоуль-Ленц закону боюнча ал жерде жылуулук дагы кескин жогорулайт, ошондуктан күйүп кетет балдар. Ал эми бул боюнча чыңалууну тапсак, U барабар I көбөйтүлгөн R барабар эпсилон R бөлүнгөн R кошулган R деген формулага келет экенбиз балдар. Анда эмес балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.